Демек, сиздер менен биз Фаберликте Instagram аркылуу иштеп отуруп, айлыкка чыгуу темасын улантабыз. Анда эмесе, кеттик дагы. Instagramда иштөөнүн эки жолу бар экен. Биринчиси бул пассивдүү, экинчиси активдүү ыкма. Буга чейин бай адамдардын сырлары видеосунда көрүп кеттиңиз окшойт. Пассивдүү деген эмне? Бул мурун жасап койгон ишиңиздин натыйжасы кийин дагы келе берет деген нерсе экен. Активдүү болсо, азыр жасадык, натыйжа азыр чыкты. Бирок кийин жасабай калсак, кийин натыйжа болбой калат. Бул боюнча да мындай түшүнүк бар экен. Pull маркетинг жана push маркетинг деген. Push маркетинг талкат, түртүү деген сөздөн экен. Демек, активдүү ыкма бул түртүү маркетинг экен да. Ал эми pull маркетинг болсо бул тартуу маркетинг экен. Сиз өзүңүзгө тартуу ыкмаларын колдонот экенсиз дагы, адамдар өзүнөн өзү тартыла баштайт экен сизге. Эми push маркетинг же активдүү ыкмада бул натыйжа тез болот экен. Бирок тынбай жасап туруш керек экен, Натыйжа тез болот экен дагы, бирок тез жасап туруш керек экен. Эгерде кийин жасабай калсак, натыйжа болбой калат экен. Көбүнчө ушундай ыкмалар экен. Ал эми pull маркетингде болсо, же пассивдүү ыкмада натыйжа кеч болот экен. Көп убакыт бою натыйжа кийин болуп турат экен бирок. Башында болбой натыйжа, анан кийин боло баштайт экен. Кийин сиз жасабасаңыз дагы натыйжа кайра боло баштайт экен да. Экөөсүн тең бирдей алып кеткен туура деп ойлойм, анткени ар биринин өзүнүн плюс минусу бар. Биринчи активдүү ыкмадан башташ керек push маркетингден, анан пассивдүү ыкманы кошо башташ керек, анан кошуп алып кете башташ керек. Кийинки активдүү ыкмалардын бири бул демек дружба жөнөтүү же башкаларга подписка болуу. Мына кечке following, mass following деп коет. Mass following деген башка адамдарга биз подписка боло эткенбиз, анан кийин алар бизге подписка боло баштайт экен. Ушул ыкма бул активдүү ыкма экен, бул push маркетинг. Сүрөт киргизүү, видео тартуу, мунун баары пассивдүү ыкма экен, бул pull маркетинг. Сиз адамдарга магнит болуп аткансыз да, мына сүрөт киргизип атасыз. Алар ошол жакшы сонун сүрөттөрүңүздү, сиздин тексттериңизди көрүп, окугусу келип, сизден маалымат алгысы келип, сизден билимиңизден билим үйрөнгүсү келип, нерсе пайдалуу бир кеңештерди алгысы келип, кайра сизге кире баштайт экен да. Анан бири-биринен көрө баштайт экен. Анан ушинтип отуруп сиз элдерге притягательный маркетинг деп коет. Притягательный деген мына pull маркетинг. Притягательный демек сиз адамдарды өзүңүзгө тартып атасыз. Сиз аларга өзүңүзгө тартып отуруп, алар сизге тартылып отуруп, анан сизге каттала баштайт экен. Сиз айткан продукцияларды ала баштайт экен, сиз айткан кеңештерди аткара баштайт экен. Бирок бул акырдык менен болот экен. Зато сиз ушул пассивдүү ыкманы жасап алсаңыз, кийин көп жыл бою үзүрүн көрүп отурат экенсиз да. Сиздин видеолоруңуз көп жыл бою иштеп отурат. Мен да жасап койгон видеолорум азырга чейин үзүрүн тийгизип турат, азырга чейин кеңеш сурагандар болот. Бирок менин тематикам билесиз, бизнес тематикасы. Бизнес тематикасында аны көргөн адамдар өтө аз болот. Ал эми сизге мен сунуш тема бул сулуулук, тазалык, продукция темасы, анын көрүүчүсү өтө көп. Андыктан сиз натыйжаны көбүрөөк жана тезирээк көрөт экенсиз. Ал эми мен бизнес тематикада мен командасы көп, группасы көп адамдар үчүн бул пайдалуу, анткени анын пайдасы көбүнчө группада Фаберлик группада иштеп аткандар үчүн жана сиздин группаңызда уже иштеп аткандар үчүн пайдасы тие баштайт да. Кийин группаңызда аябай адам көбөйүп кеткенде, ошондо сиз бизнес тематикасында дагы ушундай видеолор жасап турсаңыз болот экен, жана тексттерди, сүрөттөрдү. Кийинки ыкмабыз бул активдүү телефон менен иштөө. Мына телефондорду ала баштадыңыз, телефон чалуулар жасап, аларды кызыктырып, аларды каттай баштадыңыз. Бул активдүү телефон менен иштөө, активдүү ыкма экен да. Муну да сөзсүз түрдө жасап туруш керек. Жөн гана видео тартып эле алар телефон таштаганда чалбай жүрө берсеңиз, анда башка бирөө тартып кетет экен. Комментарий жазып туруу, мына башка блогерлердин, башка Фаберликте иштегендердин же Арифамда иштегендердин же сулуулук темасында иштегендердин бет баракчаларына кирип, комментарий ар кандай комментарийлар жазып туруу. Комментарий дегенде сөзсүз түрдө реклама эмес, бул кандайдыр бир жакшы сын пикир, жакшы бир кошумчалоо, жакшы бир сиздин көз карашыңыз, алар сиздин комментарийиңизди көрүп, бул ким экен, ким болду экен деп любопытство иштеп, сиздин баракчаларыңызга кире баштайт экен адамдар, Бул дагы активдүү жасай берсеңиз, бул дагы сөзсүз түрдө үзүрүн көрсөтөт экен. Демек, пассивдүү ыкмалардын дагы бири бул пайдалуу кеңештерди берүү, эксперт катары мына. Текст аркылуу, видео аркылуу берсеңиз болот экен. Эгерде сиз видео тарткыңыз келсе, анда видео аркылуу жеткириңиз, видеонун эффектиси көбүрөөк, натыйжасы көбүрөөк болот. Текст оңойраак, бирок тексттин эффектиси азыраак болот. Зато текстти оңой, тезирээк баштасаңыз болот. Видео тартышка үйрөнүп отурбастан, сүйлөшкө үйрөнүп отурбастан, дароо текст жазып үйрөнүп баштасаңыз болот экен. Пайдалуу ар кандай кеңештерди берүү. Мисалы үчүн сиз айталы сулуулук темасын жакшы билесиз, бирок сиз ал темада сүйлөбөсөңүз, сиздин баракчаңызга кирген адамдар кантип сиздин сулуулук темасында жакшы кыйын билериңизди каяктан билет? Кантип билет ал? Аларга салыштырмалуу да. Сиз эч качан 100% элдин баарынан кыйын өтө күчтүү специалист болушуңуз үчүн ал үчүн көп убакыт кетет да. Эч убакта сиз бир айда андай боло албайсыз. Ал эми сиз башка көпчүлүк адамдарга караганда бир аз болсо да көбүрөөк биле турган адам сиз бир айда боло алат экенсиз. Продукцияларды көрө окусаңыз, бизнес сабактарды көрө көрсөңүз, YouTube'дан Фаберлик боюнча продукция боюнча обзорлорду көп көрсөңүз, сиз жакшы түшүнүп калат экенсиз, башкаларга пайдалуу кеңештерди бере алат экенсиз. Ушул элдерге пайдалуу кеңештерди берип отуруп, сиз магнит болот экенсиз да. Сиздин баракчаңызга кирүү пайдалуу, алар үчүн жана кызыктуу боло баштайт экен. Вирус маркетинг жасоо. Мына ар кандай вирустук сүрөттөр. Бул мисалы үчүн адамдарды кызыктыра турган жана таң калтыра турган жана бири-бирине лайк басып, бири-бирине менен бөлүшө турган сүрөттөр, тексттер экен да. Блог алып баруу, макала, текст жазуу. Бул дагы мына
пул маркетинг же болбосо притягательный маркетинг же болбосо пассивдүү ыкма экен. Экөөнү тең бирге алып кеткен жакшы болот. Эми Instagramда иштөөдө сиз кандай кадамдарды жасашыңыз керек? Биринчиси, Instagramда сиз аккаунт ачасыз. Ал боюнча кийинки видеолорубузда биз практика жүзүндө көрсөтөбүз, кантип ачат, эмне кылып ачат. Анан эсиңизде болсун, сиздин жеке баракчаңыз, эгерде Instagramда жеке баракчаңыз болсо, өзүңүздүн атыңызда ал баракчаңыз, ал сиздин жеке баракчаңыз, аны сиз бизнеске аралаштырбаңыз, анын ордуна башка дагы бирөө ачыңыз. Эч кандай сим картанын кереги жок. Ал үчүн сиз бир телефондон 2-3 аккаунт ачсаңыз болот. Болгону сиз паролду жаттап калышыңыз керек. Жаттап калышыңыз кыйын болот, андыктан сиз телефонго адамдын атын окшотуп, мисалы үчүн Фабирлик 1 же Фабирлик 2 деп 2-3 аккаунтуңуздун паролун жазып алыңыз жана өзүңүздүн жеке аккаунтуңуздагы паролун жазып алыңыз. Ошондо сиз адашпайт экенсиз. Кийин жатка билип каласыз. Мүмкүн болсо жөнөкөйрөөк кое бериңиз. Анан Фабирлик боюнча сүрөттөрдү киргизе баштайт экенсиз. Кызыктуу, пайдалуу сүрөттөрдү. Өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү киргизе баштайт экенсиз. Каталогтун гана эмес, өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү. Анан өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү киргизүүдө адамдар көптөгөн каталар жасашат, ошол боюнча сүйлөшүп кетсек. Мына могошон халатчан үй шартында түшкөн сүрөттөр болбосун. Азыр эмне үчүн түшүндүрүп кетем, Могошон купальникчен жана сиздин фигураңызды көрсөткөн жана башка ачык сүрөттөрдү киргизбейсиз. Анткени бул сиздин бизнес баракчаңыз, бул сиздин жеке баракчаңыз эмес. Мен түшүнөм, эгерде сиз бойдок болсоңуз, албетте сиз өзүңүздүн жакын адамыңызды тапкыңыз келет. Бирок бул жерде эмес, сиз өзүңүздүн жеке баракчаңызда ошону жасаңыз. Кийинки нерсе мына майкачан, шортачан жана башка сүрөттөрдү киргизбейсиз. Анткени бул жеке баракчаңыз эмес, бул бизнес баракчаңыз. Мышыгыңызды, итиңизди жана башкаларыңызды киргизбейсиз. Досторуңузду жана башка жабышып түшкөн сүрөттөрдү, эжеңизди жакшы көргөн ага, ижи, сиңди жана башкалар менен түшкөн сүрөттөрдү киргизбейсиз. Анткени сиздин бул жеке баракчаңыз эмес. Анткени сиздин баракчаңыз көптөгөн адамдарды кызыктырбайт. Мисалы үчүн сиз менен тааныш болбосо, ал сиздин эжеңиз ким экенин, сиңдиңиз ким экенин аны такыр кызыктырбайт. Аны эмне кызыктырат? Бул баракчанын кандай пайдасы бар ал адам үчүн. Моундай мына досторуңуз менен түшкөн сапатсыз сүрөттөрдү да койбойт экенсиз. Анан моундай 10 чакты туугандарыңыз менен түшкөн да көп быжыраган же классташтарыңыз менен түшкөн сүрөттөрдү киргизбейт экенсиз. Бизнеске тиешелүү болсо киргизиңиз. Мына Фабирлик командасында же Фабирликтин компаниясында иштеген консультанттар менен түшкөн сүрөт болсо, аны киргизсеңиз болот. Ал жерде сөзсүз түрдө Фабирлик деген белгиси болот. Анан моундай окшош сүрөттөрдү киргизбейсиз. Кыйшайып, оң жакка карап, сол жакка карап, жыгылып атып, жатып атып, туруп атып, басып атып, уктап атып, туалетте отуруп түшкөн сүрөттөрдү киргизбеңиз, Бул дагы башкалар үчүн сизге конок болуп кирип калган адамдардын башын айландырат. Алар үчүн бул сүрөттөр кызыгы жок. Бирок мен өзүңүздүн сүрөтүңүздү киргизбеңиз дебейм. Анын ордуна кандай сүрөттөр? Өзүңүздүн сүрөттөрүңүз кызыктуу жана официалдуу, деловой болуш керек. Сизди сатуучу сүрөттөр болуш керек. Мына моундай жогорку сапаттагы, жакшы сапаттагы сүрөттөр. Мүмкүн болсо студийный, студия мына фотосессия жасап, мына фотосессия профессионал 1000 сом 1,5 жасайт. Андан арзаныраак варианттар бар, бизнестен баштап атсаңыз. Болбосо досуңузду суранып, жакшы фондо, жакшы формада, жакшы официалдуу кийим менен сүрөткө түшүңүз. Мүмкүн болсо чет өлкөдө жүргөн, мына мен сүрөтүмдү көрүп атсам, мен Rixos Sungate Түркияда түшкөн сүрөтүм мисалы үчүн. Мүмкүн болсо мына Фабирлик компаниясынын кандайдыр бир маракелеринде команда менен моундай мына галстуктарды тагып алып, деловой стилде түшкөн сүрөттөр болсун. Мүмкүн болсо мына чет өлкөгө сиз саякатка барып келдиңиз. Фабирликке чейин болсо да боло берет. Мына Фабирликке чейин сиз Дубайга жана башка мамлекеттерге бардыңыз, дейли, Туркияга, Анталияга бардыңыз. Мына ошондой сүрөттөрдү киргизиңиз. Мына башкача платокторду кийип, кызыктуу болсун сиздин сүрөтүңүз. Ал эми майкачан, шортачан сүрөттөр алар толтура интернетте. Андайлар толтура. Ал сүрөттөр эч кимди кызыгууну жаратпайт. Сиздин сүрөттөрүңүз сиздин жашооңузду, сиздин жумушуңузду, сиздин образ жизни деп коет, сиздин жашоо шартыңызды сатуу керек. Анан мына Фабирлик компаниясынын ар кандай маракелеринде сиз мына кимдирбөө чек алды, айталы, кимдирбөө 60 000 алды, кимдирбөө 100 000 алды дейли. Ошону кармап сиз дагы түшүп коюңуз. Сиз ала элек болсоңуз ошону түшүп коюңуз. Биринчиден бул визуализация. Секрет документалдуу фильмин көрдүңүз окшойт, Ал жерде эмне себептен ушинтип түшүш керек? Аны үйрөндүңүз. Ошон үчүн андай сүрөттөрдү түшүп коюңуз дагы киргизип кое бериңиз. Сиз ала элек болсоңуз да киргизе бериңиз. Мен ала элек мында элди алдаган болом деген ойлордон алыс болуңуз. Бул эч убакта алдоо эмес. Бул болгону сиз үчүн мына сиз ушундай аны алууга умтулуп атасыз деген мааниде киргизип атасыз. Ал эми кимдирбөө сен ала элексиң десе, мен алайын деген ойдо киргизип койдум. Бул визуализация, мен ушуну өзүмө чакырып атам, өзүм жашоомо деп жооп берип койсоңуз болот экен. Анан тренингтер, конференцияларына дипломдор алдыңыз ар кандай, мисалы үчүн Давлатовдун тренингине бардыңыз, же менин тренингимне катыштыңыз. Мына ошодон кийин сөзсүз түрдө ушундай сүрөттөрдү киргизиңиз. Эгерде Фабирликке тиешеси жок, бирок кандай бир психология боюнча, лидерлик боюнча жана башка сабактар болсо, аны деле киргизиңиз. Продукция боюнча сүрөттөр, до и после, мына кардарлар менен сиз жолугуштурасыз, чейин кийин сүрөттөрдү киргизиңиз. Сиздин сүйүктүү кардарларыңыз, биринчи кардарларыңыз менен сүрөткө түшүп койсоңуз болот. Кардарлар кийим кийди, ошонун сүрөтүн киргизсеңиз болот. Сиздин каталог менен турган сүрөттөрүңүздү, каталог көрүп аткан сүрөттөрүңүздү киргизиңиз. Каталог кармап түшкөн сүрөттөрүңүз болсун. Сиздин ушул Фабирлик компаниясында кеңешчи, консультант экениңизди билсин адамдар. Ошол максатта киришиңиз керек. Сиздин продукция колдонуп аткан сүрөттөрүңүз, маска жасап атасыз, айталы, колуңузга скраб пилинг жасап атасыз дейли. Айталы, бальзам бир кандай бир чач масканы колдонуп атасыз. Ошол сүрөттөрдү киргизиңиз. Мына ушул пайдалуу
сүрөттөр болот. Сиздин белек алып аткан сүрөттөрүңүз, мисалы үчүн наставнигиңизден алдыңыз же компаниядан белек алдыңыз биринчи, ошол белектериңизди өзүңүз менен кошо сүрөткө тартыңыз да киргизиңиз. Сиздин бирөө жарым кардарларыңызга белек берип атасыз дейли, же группаңыздагы алгачкы ийгилик жасаган адамдарга белек берип атасыз дейли, ошолорго белек берип аткан сүрөттөрдү тартыңыз. Анан сизден тышкары башка наставниктериңиз, параллельный веткада айталы коллегаларыңыз алды, ошолордун да сүрөттөрүн киргизсеңиз болот экен. Анан компанияда ар кандай дегустация, марекелер болуп турушу мүмкүн. Флешмобтор жасап турасыз. Күн жылы баштаганда биз флешмобко чыга баштайбыз. Ошо флешмобко чыктыңызбы? Жакшынакай формада, жакшынакай фабриктин көйнөгүн кийип алып, ошол дегустация жасап аткандагы сүрөттөрүңүздү киргизиңиз. Акциялар боюнча ар кандай сүрөттөрдү киргизиңиз. Мына компаниянын акциялары болуп турат, компаниянын ар кандай акциялары, белектери чыгып турат. Белек алуу акциялары, шаг акциялары ошолор жөнүндө сүрөттөрдү киргизиңиз. Алардын шарттарын киргизиңиз. Мына могу ошонун ар кандай шагтарын сүрөттөрү, ушуга түшүндүрмө текст жазсаңыз болот астына. Биринчи шаг мындай, экинчи шаг мындай деп, ушул шагты мисалы үчүн алып атышат адамдар деп. Мен ушунчанчы шагга жеттим азыр деп кошсоңуз болот экен. Бизнес жумуш боюнча сүрөттөр мына. Кто без дела не сидит, 100% победит дейт, Мына, что мне делать, жана башка ошон бизнеске тиешелүү, жумушка тиешелүү, ийгиликке тиешелүү сүрөттөрдү киргизиңиз. Ар кандай цитаталар мына, ийгилик боюнча, бизнес боюнча цитаталар мына. Сколько раз я должен напоминать тебе дейт. Что работа ушуларды сиз кыргыз тилине которуп алып, өзбек тилине которуп алып да киргизсеңиз болот. Эгерде сиз өзбекче жакшы билсеңиз. А что ты сделал сегодня для достижения своей цели? Мына шунун кыргызчасын кылгыңыз, бул вирустук маркетинг болот. Кыргызча маалымат көргүсү келгендер муну лайк басып, класс баса башташат. MLM бизнес схемаларын киргизиңиз мына. Движение товара дейт, кадимки жол мына. Крупный оптом заводтон алат, анан средний оптом алат, анан мелкий оптом алып келет, анан дүкөндө уже 30% акыр аягы 100% кошулган мына продукция сатылып турат экен, кымбатпа да. Ал эми тармактык маркетингде же фабрикте ошол товарды сиз арзан алып алсаңыз болот деген схема болуп турат бул жерде. Жумуш сунуш кылчу текст сүрөттөр мына. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес дейт, Мына ошол жумуш сунуш кылчу ар кандай сүрөттөр. Мүмкүн болсо сиз орусча тексттерге кыргызча тексттерди кошуңуз, аны сиз которуп өзүңүз жазсаңыз болот. Анын үчүн атайын программалар бар. Анан кийинки видеолорубузда көрүп кетесиз кандай программалар. Өзбекче билсеңиз өзбекче жазыңыз. Өзбекче мына тексттер аябай аз, кыргызча тексттер аябай аз. Бул эмне пайдасы тиет? Эгерде сиз орусча гана киргизе берсеңиз, анда сиз башка көптөгөн фабрикте иштеген адамдардан айырмаңыз болбойт. Биринчиден, экинчиден, бардык эле адамдар орусча өз оюн так толук түшүндүрүп бере албайт. Жана туура эмес ката жазыштан коркушат. Андыктан алар жазбай коюшу мүмкүн. Ал эми сиз кыргызча жаза баштасаңыз, сизге кыргызча жазгандар көбөйүп, өзбекче жазгандар көбөйүп, сурагандар көбөйөт. Демек сиз адамдарга дагы да жакыныраак болосуз. Сиздин баракчаңыз кызыктуураак болот жана сизге катталып сиз менен иштегиси келгендердин саны көбөйө баштайт экен. Фабрик зарабатывай, сидя в декрете вместе с нами дейт. Мисалы үчүн ушуну кыргызча которуп коюңуз да киргизиңиз. Работа в интернете без вложения дейт, для трудоголиков, для трудолюбивых и уверенных в себе людей дейт. Мына көрсөңүз болот экен.